Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, жакшысыздарбы? Сиздерге бүгүн абдан сонун бир программаны көрсөтөлү. WhatsApp'ты кандай кылып компьютерге өткөзүп алабыз? WhatsApp'тын веб вариантын көрсөтүп берүүнү туура көрдүм. Көп жерде бул ишти аткарыша бербейт экен, анча-мынча сураганда кылышпады. Бул WhatsApp'тын веб түрү көп иштерге жакшы жардам берет. Анткени кээ бир WhatsApp'та жөнөтүлгөн программалар телефонду ачпай калышы мүмкүн, ошондуктан WhatsApp веб ачып берет. Бул үчүн биз жөн эле WhatsApp веб десек, автоматтык түрдө көрсөтүп берет. Мен азыр экинчисин телефон аркылуу да улап турайын. Экөөнү биргеликте алып кеткенге аракет кылам. Эмесе WhatsApp веб. Телефондон WhatsApp'ка киребиз дагы. Компьютерде вариантын ачтык. Чыккан QR кодду телефондо тартып алабыз. Настройка WhatsApp веб. Мурда кирген үчүн меники булар чыгат, сиздерде бул чыкпайт. Телефондон WhatsApp'ка киребиз дагы. Компьютерде вариантын ачтык. Чыккан QR кодду телефондо тартып алабыз. Настройка WhatsApp веб. Мурда кирген үчүн меники булар чыгат, сиздерде бул чыкпайт. Ошондуктан QR код менен издөө жана ушундай эле компьютерге өтөт. Автоматтык түрдө сразу өтөт. Телефон издөө жана ушундай эле компьютерге өтөт. Автоматтык түрдө сразу өтөт. Телефон жана ошондой эле компьютерде экөө варианты бир. Бул жакта көрө турган болсок, компьютерде да ача берет. Бул жак компьютерде көргөнүбүз телефондо ham прочитано болуп калат, көрүндү болуп. Болгону ушул нерсе документтер жөнөткөндө, мисалы, кандайдыр бир документти көчүрүп турган болсоңуз, компьютерге бардыгы сразу көчөт. Көп күткөндүн кереги жок. Мисалы ала турган болсок, Word документ. Кнопканы басуу менен эле загрузит. Болду, загрузит, компьютерге өтөт. Бирөөдөн келген Word документ ушундагы эле WhatsApp'ыңызга келсе, WhatsApp'тан ача албай аткан болсоңуз, ачып аласыздар. Өзүңүзгө керектүү болуп калат Word документ. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Көп деле оор иш болбойт. Бардыгы так жайына түшүп калат.